Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Элди тоноп жатышат, Ташиев жогорку пайыз менен акча берген күрөөканаларды атады. Кыргызстанда жүздөгөн пайыз менен акча берген күрөөканалар бар экен. Улуттук банк менен чогуу иштешип, аны 30%га чүрүш керек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Чүй облусунун Москва районундагы башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылыш аземинде сүйлөп жатып билдирди. УКМК төрагасы айрым күрөөканалар койгон пайыздар төбө чачты тик тургузаарын белгилеген. Күрөөканадан акчаны көбүнчө жөнөкөй адамдар муктаждар алат. Бирок жүздөгөн пайыз менен акча берген күрөөкана көйгөйдү чечпей эле адамды кайра эзет. Санага батырып үй автоуна алтындарын алдырып коюп жатышат. Эл кыйналууда. Күрөөканадан көбүнчө сүткорлор байышат. Улуттук банк көп болсо 20% коет. Ал эми күрөөканалар жүздөгөн пайыздарды коет экен. Биз муну мыйзам чегинде Улуттук банк менен чогуу иштеп туруп, пайыздарды чүрүш керек. 30%дан бийик койбошу керек. Андан ашырса жоопко тартуу зарыл, деген Ташиев. УКМКнын төрагасы жогорку пайыз менен акча берген күрөөканаларды атады. Алар О Деньги мобилдик оператору Акча Булак Чакан Насыя компаниясы 244%, Заман Финанс Чакан Насыя компаниясы мурдагы Сомо 267%, Элдик Капитал күрөөканасы мурдагы Сомо 267%, Достукча Чакан Насыя компаниясы Акчамат 378%, АБН Чакан Насыя компаниясы 104%. Ташиев мындай пайыздар менен акча берүү элди тоно болуп саналарын кошумчалаган. Буларды тонотуп коюп карап отурабыз. Мунун УКМКга түздөн түз тиешеси бар. Эл жакырчылыкка батып байыбаса, турмушу оңолбосо улуттук коопсуздукка терс таасирин тийгизет. Мындан ары 30%дан ашырып акча берген күрөөканаларды жаап лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүү керек. Ошондо гана элди тоногондор азаят, деген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. 1 май районунун акими менен номер 8 милиция бөлүмүнүн башчысы иштен алынды. Себеби интимдик кызмат көрсөткөн жайлардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу максатында жасалып жаткан иштердин алкагында 1 май районунун акими менен номер 8 милициянын бөлүм башчысы иштен алынганы тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтканын ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Ал атайын кызматтын Чүй облусунун Москва районундагы башкармалыгынын жаңы имараттын ачылыш аземинде сүйлөгөн. Камчыбек Ташиев интимдик кызмат көрсөткөн жайлардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча жасалып жаткан иштердин алкагында 1 май районунун акими менен номер 8 милиция бөлүмүнүн башчысы иштен алынганын айтты. Мындан тышкары милициянын 10 кызматкери, мэрия жана УКМКнын кээ бир кызматкерлерине да катуу чаралар көрүлдү деп айтылат маалыматта. Буга чейин активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына шаардагы Кулиев көчөсүндөгү мейманканалардын биринде кыздар акчага интим кызмат көрсөтөрүн жазып чыккан. Бул маалыматтан кийин шаардык ички иштер башкармалыгы сойкулукка шыкактоо беренеси боюнча иш козголуп, милицияга 21 жанын жеткирилгенин кабарлаган. Анын ичинен 4-өө кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Маалым болгондой, бул иш боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, жыйынтыгында райондук башкармалыктан жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 жетекчи жоопкерчиликке тартылган. Анын ичинде 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 8 шаардык бөлүмүнүн начальниги милициянын майору С.Т. да болгон. Азат Эркинбаев грек-рим күрөшү боюнча Азиядагы мыкты машыктыруучу аталды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун Азиядагы өкүлчүлүгү кыргызстандык Азат Эркинбаевди 2023 жылдагы грек-рим күрөшү боюнча Азиядагы мыкты машыктыруучу деп атады. Бул тууралуу күрөш федерациясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, Азат Эркинбаев кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болуп саналат.
Айыл чарба министри Жаныбеков кызматынан бошотулду. Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри кызматынан бошотулганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Документте Жаныбеков жумушунан башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу бошотулганы айтылат. Эскерте кетсек, Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри болуп 2021 жылдын февралында дайындалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да. Акыркы операциясында ушул мына дөмбөк ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Президент Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отурумуна катышууда. Президент Садыр Жапаров 25 декабрда Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин отурумуна катышууда. Жыйын Орусиянын президенти Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин төрагасы Владимир Путиндин төрагалыгы астында өтүп жатат. Анын ишине Евразия экономикалык бирлигинин мамлекет башчылары, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович катышууда. ЖЭКтин тар курамдагы отурумунун алдында Россиянын президенти Владимир Путин Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин башчылары менен саламдашты. Андан кийин жыйын делегация мүчөлөрүнүн катышуусу менен кеңири курамда улантылууда. Отурумдун жүрүшүндө тараптар 2030 жана 2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүүнүн милдеттерин жана негизги багыттарын карап чыгышат. Эскерте кетсек, Жогорку Евразия экономикалык кеңеши Евразия экономикалык бирликтин жогорку органы. Гаймариттен 10 күнүн ичинде 100% кепилдик менен айткыңыз келеби? Анда бизге байланышыңыз. Биздин дарек Ош шаары, Масалиев 73. Беткөңдөйүн ошондой 10 күн от чагабыз. От чакканда ичиндеги күнөйлөрдүн баардыгы жибийт. 10-чу күнү чөптөн жасалган мурунга парашок үйлөйбүз. Парашок үйлөгөнү ичинде күнөй 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук 100% гаймариттен айыгасыздар. Ориентир Горбанядагы Оптимобанктын жанында общий лечениянын баасы 10 000 сом. Толук маалымат 501 119 119 номерине байланышып келсеңиздер болот.
Байлар байдай төлөйт. Акылбек Жапаров электр кубатына төлөнгөн акы тууралуу Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров мындан ары электр энергиясы үчүн байлар байдай төлөй турганын билдирди. Биз капитализм куруп жатабыз да, мындан ары байлар байдай төлөйт. Буларды ыкчам темп менен тарифтердин жогорулашы күтөт. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу жердегилер үчүн өзүнчө тариф кала берет. Бирок этап менен акыркы энергетика өздүк наркына жана рентабелдүүлүккө чыгуусу зарыл. Ансыз бизге инвестор келбейт деген Жапаров. Ал өкмөт 200 миң муктаж үй бүлө бар экенин белгилеп, аларга жардам көрсөтүү туурасында айткан. Министрлер кабинети колунда жокторго жардам берүүгө даяр. Бизде 200 миң муктаж үй бүлө бар. Аларга тариф тылдыйлатпасак дагы субсидия бергенге даярбыз. Бирок калган 1 миллион 200 миң үй бүлө ушул тарифке көнө башташы керек, деди өкмөт башчы. Ташиев улуттук банктын күрөөканалардын ишин текшерүүгө чакырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү күрөөканалардын ишмердүүлүгүн текшерүүгө чакырды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ал атайын кызматтын Чүй облусунун Москва районундагы башкармалыгынын жаңы имараттын ачылыш аземинде сүйлөгөн. Ташиев коопсуздук кызматкерлерине күрөөканалардын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруу талабын койду. Ал күрөөкана кызматын көбүнчө карапайым адамдар пайдаланарын, жогорку пайыздык үстөк кошуларын төлөй албай жабыркап, турак жайынан мал мүлкүнөн ажырап жатканын белгилеген. Мындан улам Ташиев улуттук банкты өлкөдөгү күрөөканалардын ишмердүүлүгүн лицензия боюнча текшерүү алууга чакырып, ар бир күрөөкана үстөк пайызын 30%дан ашырбашы керектигин белгиледи деп айтылат маалыматта. Талапка баш ийбеген күрөөкана ээлерине мыйзам чегинде чара көрүлөөрү эскертилген. Өлкөдөгү банктардын бири 19 миллион сомдук айыпка жыгылды. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын бирине 19 миллион 80 миң сомдук айып салынып, бир катар кызмат адамдары жазага кириптер болгон. Бул чечимди Улуттук банктын көзөмөл комитети кабыл алган. Мындай кадам мыйзам бузуудан улам ташталганы айтылды. Алар мыйзамдын кантип бузулганын жана банктын атын ачык айтышкан жок. Баламдын ыйлаганын угуп жаттым, бирок өзүмө келе алган жокмун. Кулак мурду кесилген келиндин маеге. Силекс айылындагы мурдагы жолдошу тарабынан кулак мурду кесилген Аселина Койбаева маек берди. Ал окуя болгон күндү жана ага чейинки көргөн зомбулугу тууралуу блогер Вероника Касатникага айтып берген. Биринчи жолу улуу балабызды жуунтуп жатканда кол көтөрдү. Экөөбүз баланы жуунтуп жатканда ага сууну көп куюп салды. Мен катуу сүйлөп алдым, ошондо мага кол көтөрдү деген Асел экинчи кайталанбайт деп ойлогон. Экинчи жолу Токмокто жашап жүргөндө кол көтөрдү. Ал учурда 6 айлык боюмда бар болчу. Мен балам менен сейилдөөгө чыктым. Короодо баарыбыз бири-бирибизди таанычубуз. Балам менен эшикке чыгып классташымды жолуктуруп калдым. Аны менен учурашып 5 мүнөттөй сүйлөшүп туруп калдым. Ал болсо карап туруптур. Үйгө киргенде мени бетке чаап урушту. Тайгаланып кулап түштүм. 6 айлык балам боюмдан түшүп калган, деди ал. Ал чыдап 12 жыл жашаганын айтып берди. Кыргызда турмушка чыккан соң жашаш керек деген түшүнүк бар. Ошентип 12 жыл чыдап жашап жүрдүм. Ал менен эле урчу балдарга кол тийчү эмес. Атасынын уруксаты жок балдарды алып чыгып кете алган жокмун. Ошон үчүн айла жок балдарды таштап кеткем. Бишкекке келгенде түз эле балдарга бардым. Барсам эч ким жок экен. Ага айтпай эле балдарды алып кеткем кийин жолугуп айттым. Ал каршы болгон жок. Ошондон кийин ал бизди тынч койгон жок. Балдарга жолугууга уруксат берген. Бир жолу дүкөнгө чыккам, ал мени кармап бычак такап биринчи жолу ошондо көчөдө зордуктады, деди ал. Ал экинчи жолу да зордуктаганын айтты. Милицияга барганда экинчи арызын жазганын айтты. 20-сентябрь болчу. Күндөгүдөй эле 2 уулу менен саат 6:30да турдук, чай ичтик. 7-де улуу балам чыкты. Артынан эле мен чыкмакмын. Ошон үчүн эшикти бекиткен эмесмин. Жуунучу бөлмөдө элем. Кичүү уулум залда эле. Чачымды тарап жаткам. Кирип келип 2 жолу башыма урду. Мени муунта баштады. Эсимди жоготтум. Андан кийинкиси эсимде жок. Түштөй болуп эле жата бердим. Баламдын ыйлаганын угуп жаттым, бирок эсиме келе алган жокмун. Өзүмө келгенде ашкананын дубалына тирелген экенмин. Өзүмө келе албай жаттым. Суусап жаткандыктан суу сурадым. Мага кызыл суусу бар тряпка салынган чаканы берди. Мен сууну иче бердим. Жанында бычак турган экен. Бычактан да бул болбойт экен деп жатты. Бул жүрөгүнө жетпейт деп башка бычак алды. Ошол учурда эшик ачылып кошуналар менен милиция кирип келди, деди Аселина Койбаева. Эскертүү: Бишкектин чок ортосунда кыймыл 30 декабрдан 1 январга чейин чектелет. Бишкектин чок ортосунда кыймыл 30 декабрдан 1 январга чейин чектелип, унааларды токтотууга тыюу салынат. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Муниципалитет чектөөлөрдү жаңы жыл майрамына карата киргизүүдө кыймыл чектеле турган жерлер: Чүй проспекти Эркиндиктен Панфиловго чейин,
30-декабрь саат 14:00-дөн 1-январь саат 7:00-гө чейин. Киев көчөсү Эркиндиктен Панфиловага чейин 31-декабрь саат 14:00-дөн 1-январь саат 7:00-гө чейин коомдук транспорт гана жүрөт. Панфилов көчөсү Чүйдөн Киев көчөсүнө чейин убактылуу эки тараптуу болот. 30-декабрь саат 14:00-дөн 1-январь саат 7:00-гө чейин. Бул күндөрү Эркиндик проспектисине Чүйдөн Киев көчөсүнө чейин унааларды токтотконго болбойт. Майрам күндөр машинелерди Жогорку Кеңеш имаратынын түндүк жана чыгыш тарабына, ошондой эле Разаков, Орозбеков, Панфилов көчөлөрүнүн кесилишине, көчөлөрүнө токтотууга болот. Жаңы жыл түнү мэрия Ала Тоо аянтынан шаардын чар тарабына коомдук транспорт уюштурат. Бакыт Төрөбаев Айыл чарба министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Анын талапкерлиги Жогорку Кеңешке макулдашуу үчүн киргизилди. Президенттик администрацияда кадрлык өзгөрүүлөр орун алды. Канат Сагынбаев президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка президент Жапаров кол койгон. Кошумчалай кетсек, Сагынбаев бул кызматка үстүбүздөгү жылдын октябрь айында дайындалган.